Нам болсо ырда болот демекчи. Аш-түзмө рубрикасынан кийин сиздерге ушундай жамдуу музыкалык чыгарманы тартуулагыбыз келип жатат. Биз конокторубузду чакырганбыз. Мукаш Абдраев атындагы Республикалык Атайын музыкалык орто мектептин окуучулары бизге келген. Ушул окуучулардын көркөм жетекчиси Кожомбердиев Канат агай. Ал эми бул жакка биздин конокторубуз келди. Саламатсыздарбы? Хош келипсиздер, көргөнүңүзгө кубанычтабыз. Сиздерден бир жакшы чыгарма болот деди. Ал Мишель Легранд «Шербургские зонтики» деп аталат экен. Сиздерден ушул чыгарманы сураналы, жалпы биздин мекендештер үчүн. Келиңиздер. Келиңиздер. Браво, пол чабуулар, чоң рахмат келип бергениңиздерге. Баракелди. Ийгиликтерди каалайбыз, достор. Рахмат, келиңиз агай. Ушундай туруп туруңуз. Урматтуу достор, бизде ушундай атайын Мукаш Абдраев атындагы музыкалык мектептин окуучулары болду. Мына ушул моторайган бөөктөрдүн жетекчиси, мугалими дал сиздер көрүп турган Канат агай. Байкебиз. Силерге да рахмат чакырганыңыздарга. Жакшы чыгарма болду. Негизи айтып коюшат экен, эртең менен кечинде классикалык чыгармаларды уксаңыздар, албетте бул сиздердин ден соолугуңуздарга пайда экен. Ал эми эртең менен ушундай шашып укканга мүмкүнчүлүк болбосо, жаттарда укканга аракет кылыңыздар. Ошондо сиздердин нерв системаңыздарды ушундай жөнгө салат экен. Бардыгы ушундай ден соолукка пайдалуу. Бул нерсени сиздерге да сунуштайбыз. Ден соолугуңуздар чың болсун. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы ушуну менен соңуна келип жетүүдө, достор. Бизге көңүл бурганыңыздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ушул эфирлерди жана башка эфирлерди архивден көрсөңүздөр болот. Туура, CSKG жана Facebook социалдык тармагынан көрүңүздөр. Facebook'tan бизге кат жазыңыздар. Ал эми биз ар дайым телекөрүүчүлөрдүн ортосунда көпүрө болууга даярбыз. Бүгүн кызматыңыздарда Нияз Манбеков жана Каныша Рысбекова экөөбүз болдук. Буйруса сиздер менен эртең көрүшөбүз. Кат жазыңыздар, албетте катты бүгүн жазып койсоңуздар, куттуктоолор болсо эртең өз дарегине жеткиргенге аракет кылабыз. Бардыгыңыздар ким куттуктайт, кимди куттуктайт жана качан куттуктайт номерлерин туура жазсаңыздар, албетте